Салам достор. Бүгүн мен сиздерге таң калыштуу бир адам тууралуу айтып берүүнү чечтим. Бул адам кыска убакытта башка адамдар өмүр бою аткара албаган жумушту аткара алды. Тилекке каршы бул окуя бактылуулук менен аяктабайт, бирок жашоодо эмне баалуу экенин ачык көрсөтүп берет. Али Банат деген жигит 1982 жылы 16 февралда ысык өлкө болуп саналган Австралияда туулган. Мындай адамдар тууралуу оозунда алтын кашыгы менен туулду деп айтып коюшат. Жана чындыгында эле ошондой болгон. Кичинекей Алинин үй бүлөсү ушунчалык бай эле, алардын абалы миллиондогон долларлар менен бааланчу. Алар бүткүл дүйнө жүзүнө жайылган өтө чоң бизнести башкарышаар эле. Ошондуктан да бала жаш чагынан эле финансылык көйгөй эмне экенин билген жок. Анын кыялданган нерселеринин баары бар болчу. Ата-энеси да баласына жалаң гана эң жакшы нерселерди берүүгө аракет кылышаар эле. Эң мыкты билим, кымбат баалуу нерселер жана аксессуарлар, жашоо үчүн кеңири акча, кийинчерээк өздүк бизнесин ачууга баштапкы капиталды да беришти. Болгону 33 жашында электр тармагынын коопсуздугуна жооп берген чоң компанияны жетектеп калган. Анын бул жаштагы каалаган бардык нерсеси бар болчу. Жаш мультимиллионер, ийгиликтүү бизнесмен, жергиликтүү элитанын өкүлү. 2015 жылдын күз айларына чейин анын жашоосу башка бай адамдардын жашоосундай эле. Уйкудан түштө туруп, бир кечеден экинчи кечеге шашчу. Ал эч качан клубда канча акча кетирген эсептечү эмес. Жигит өзүнөн акча аябайт эле. Анын Rolex деген маркадагы бир эле сааты $60,000 турган. Ал эми мындай сааттардан анда бир канча болгон. Спорт карлары жөнүндө айтуунун деле кереги жок. Бир эле Ferrari Spider'нин баасы $600,000 айланасында эле. Али Банаттын толук автопаркы болгон. Шкафында дагы замандын эң жаңы жана мыкты дизайнерлери иштеп чыккан кийимдер турчу. Кооз үйлөр, чоң-чоң мейманканалар, кыскасы байлыгын толук эсептеп чыгуу кыйын. Мындан башка дагы эмнени каалашың мүмкүн деп ойлоп кетесиң. Бирок 2015 жылдын күз айларында жигит бул кенен жашоодо бардык эле нерсени акчага сатып ала албашын түшүндү. Бир күнү ал дайымкыдай эле медициналык текшерүүдөн өттү. Текшерүүнүн жыйынтыгында врачтар жигитке ойго келбеген диагноз коюшту. Жигит рак оорусуна чалдыккан экен. Оору ушунчалык күчтүү болуп, 4-даражага жеткен эле. Врачтар колдорунан келгенин кылып көрүштү. Бирок баары бир айыктырууга мүмкүн эмес эле. Жана Алинин аз гана өмүрү калганын кабарлашты. Албетте, ушунча байлыгы туруп, тезинен дарыланса болмок. Бирок Али мындай кылбады. Ал кандай гана дарылануу болбосун жардам бербесин түшүндү жана калган кымбат болгон убактысын жана байлыгын дарыланууга короткусу келбеди. Анын ордунда болгондо биз кандай кылмакпыз билбедим. Мүмкүн кимдир бирөө калган өмүрүндө эч нерседен баш тартпай, болгон акчасын сүйгөн нерселер үчүн жумшайттыр. Бирок Али башкача жолду тандады. Жигиттин өзү мынтип айтат. Бир күнү от алдында жалгыз олтуруп, өткөргөн 30 жылдык өмүрүмдө бул жашоодо эч нерсе кылбаганымды түшүндүм. Мен бирөөлөрдү бактылуу кылып, жардам бергендин ордуна, убактымды жөндөн эле болбогон кечелерге кетирип жүрүпмүн. Рак деген диагноз Алинин жашоосун түп тамырынан өзгөрттү. Компаниясын, үйлөрүн, автопаркын, сааттар коллекциясын, модалуу кийимдерин, бир сөз менен айтканда, болгон нерсесинин баарын сатууну чечти. Максаты жардамга муктаждарга жардам берүү гана болгон. Бул үчүн ал Muslims Around the World деген кайрымдуулук фонд түзгөн. Банат калган жашоосун башкача жашоону туура көрдү. Жашоосунун акыркы күнүндө артына карап, өмүрүнүн текке кетпегенин көргүсү келди жана чындыгында эле буга чейинки жашоосунда кылган жакшы иштеринен алда канча көп жумуш аткарды. Алгаш жигит Африкага багыт алган эле, бирок кийинчерээк жардамга муктаждарга кайрымдуулук көрсөтүү максатында дүйнөнүн 100 мамлекетин кыдырып чыкты. Ал барган өлкөлөрдө анын жеке эсебинен окууга каражаты жоктор үчүн бир канча ондогон бекер билим берүүчү мектептер курулду. Мындай кылуу менен Али Банат өзү билбеген абалда миңдеген балдарга жакшы жашоого жолдомо бере алды. Ата-энесинин күнөөсүнөн, жар кандай кырсыктардын айынан жетим калып, көчөдө жашаган 600 балага атайын чогуу жашай турган жатакана куруп берди. Али кимге жардам керек болсо, ошол жерге жетип барууга аракет кылып жатты. Анткени ал буга чейин мындай жардамга муктаж адамдар бар экенин билчү эмес эле.
21-кылымда кадимки ичүүчү суудан кыйналган алыскы жакыр аймактарга бир канча ондогон суу булактарын курдуруп берди. Жигиттин жардамы менен мечиттер, ооруканалар жана көптөгөн адамдарга керектүү имараттар курулду. Ал эми куткарылган өмүрлөрдү айтпай койсок деле болот. Алинин достору Алини миллиону жок миллионер деп атап коюшчу. Бирок бул чындык эле. Жаш жигит муктаждарга жардам берүү үчүн болгон бардык байлыгынан кечти. Бир жолу ал өзү мынтип айткан эле. Биздин жашообуз жакшы маалында биз муктаждар жөнүндө өтө аз ойлонобуз. Мен машиналарымдан, сааттарымдан, жада калса кийимдеримден баш тарттым. Мен болгон нерсемдин баарын тараттым. Мен бул жашоодон материалдык байлыгы жок, таза жүрөк менен кетким келди. Жигит рак оорусун жашоонун чыныгы маңызын көрсөткөн жана адамдарга жакындаткан Аллахтын ага берген белеги катары эсептейт. Алинин айтуусунда байлык бул муктаждарга жардам көрсөтүүгө арналган курал гана. Рактын айынан мен мурда байкабай жүргөн майда бактылуулуктарды көрө алдым деп айтканы да бар. Өзүнүн акыркы күндөрүн Банат ооруканада өткөрүп калган эле. Ал жерде өзүнүн ички өзгөрүүлөрү, жакшылыктар жана кыжаалатчылыктар, жакындарга жардам берүү жана туура жол жөнүндө айтып берген бир канча видео роликтерди жасаган эле. Өзүнүн эң акыркы видеосунда дээрлик күчү калбаса да, жигит мынтип айткан эле. Максат коюңуздар. Алдыга карай жылууга сизди мажбур кылчу проект түзүңүздөр. Жакшы иш жасаңыздар жана аны бүт дүйнө жүзүнө таратыңыздар. Эсиңиздерде болсун, биз баарыбыз бул дүйнөдөн эч нерсе алып кете албайбыз. Жана биздин бул дүйнөдө кала турчу жалгыз нерсебиз бул бизден аткарган иштерибиз. Видео өтө тездик менен миллиондогон көрүүчүлөр топтой алды. 2018 жылдын 29 майында Али Банат бул дүйнө менен коштошту. Акыркы 6 ай чамасындагы убакытты кошсок, Али жалпысы оору менен 2,5 жыл жашады. Жигитти Австралияда, анын туулган шаары болгон Сиднейде жерге беришти. Аны акыркы сапарга узатуу үчүн ушунча көп адам келген эле, жада калса жолдор да тосулуп калды. Анын ааламдан өткөнүнө дээрлик 2 жылдай болуп калды. Бирок Али бүгүн да миңдеген балдарга кубаныч тартуулап, миңдеген балдардын жашоосун өзгөртүп келет. Анын түзгөн фонду азыркы күндө да мектептерди, ооруканаларды куруп, ичүүчү суу түтүктөрүн орнотуп, ач болгон адамдарды тойгозуп келет. Анын кылган иштери миңдеген адамдардын эсинде кала берет. Мүмкүн бул жаш мультимиллионердин окуясы баарыбызга үлгү болор. Айрыкча финансылык мүмкүнчүлүгү барларга. Акча бул өзүң менен алып кете албаган болгону бир кагаз. Жана эч кимибиз качан бул дүйнөдөн өтөрүбүздү билбейбиз. Достор, бул таң калыштуу адам тууралуу видеону өз жакындарыңыз менен бөлүшүңүздөр. Мүмкүн сиздин жакындарыңыз бул видеодон үлгү алып калар. Аман болуңуздар.